Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Мен эми дагы бир маселени силерге айтайын дедим да. Сөйт дегенде буга чейин берип келгем, жана ломбарддагы калган мүлкүмдү кайтарып бер деп жана Кыяз Казыгулов деген жигиттин маселеси боюнчачы. Анан өзүңүздөр комментарий калтыргандай, бул жыйынтыгын берчи, маселени козгошун, туура козгойсуң, бирок жыйынтыгын да кошо бергин да деген суроолор көп берилет да. Анан мен ошого принципиалдуу түрдө эми бул мамлекеттик баягы эң актуалдуу маселелердин бирине айланып, азыр ушул жогорку кеңеште дагы ошол жана ломбард маселелери, могу кумар оюндар боюнча абдан чоң демилгелер көтөрүлүп аткандан кийин, демек бул мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп аткан көйгөйлөрдүн бири деген максатта мен ушул теманы дагы акырын жаап коеюнчу, тараптардын оюн берип коеюнчу. Ана биздин күч органдары кантип иштейт экен, кантип алып барат экен, кантип беттештирет экен деген сыяктуу ушул аракеттеримди сиздерге дагы чагылдырып коюу максатында кайра дагы 3-чү ирет Манас шаардык ички иштер башкармалыгына бардым. Себеп дегенде ал жерде тергөө кызматынын башчысы ушундай маалымат берген мага. Албетте бул тергөө бөлүмүнүн башчысына чейин биз Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан атайын маалымат кызматынан уруксатты алып анан кирип атабыз. Жөнүнө барып эле жакасынан кармап, же болбосо жооп колдонуп эле маек алган жокпуз. Официалдуу түрдө кайрылып барып атам да. Биз 14-15 күнү жолуккандан кийин буга чейинки мен эфирлерди бергем. Анан 18 күнгө бизге тергөөчү өзү, тергөө бөлүмүнүн башчысы Муран деген мырза бизге ушул өзүнүн маалыматын берген. 18 күнү келсеңиздер, Кудай буйрса кечки саат 6-да беттештиребиз. Алар буга чейин маек беришкен эмес эле. Экинчи тарап себеп деген алардын мага берген маалыматына караганда адвокатынын дагы ошо Саламат деген айымдын дагы мага берген маалыматында мен алар менен бетме-бет түз жолуккам. Ошондо айтышкан, биз далил топтоп келебиз, күбөлөрдү алып келебиз. Анан ошондо биринчи тараптын же болбосо доогер тараптын суроолоруна жооп беребиз. Анан ошол мезгилде сиз ошол мезгилде чагылдырып алсаңыз болот деп өздөрү айтышкан эле. Бирок 18 күнү мен барсам келген жок. 6-да боло турган беттешүүнү мен күттүм, 1 саат, 1,5 сааттын тегерегинде күттүм. Бирок экинчи тараптын маалыматын сурап көрдүм, милиция органдарынан, коргоо органдарынан сурап көрдүм, тагыраак ошол жерде тергөөчүнүн өзүнөн сурап көрдүм. Белгилүү себептерден улам келбей калды дейт. Атайын чалууларда мындай деп жооп беришти дейт. Физикалык жактан жетишпей калганына байланыштуу. Экинчи тараптын адвокаты дагы анан ошол Саламат деген айым да келе албай калды деп айтышты мага. Бирок эртеси күнү ушул мыйзам чегинде биз иш алып барабыз деди тергөөчү. Кылмыш ишин козгоо боюнча аракет жүргүзүшөбүз деди. Эми бул азыр тергөөчүнүн сөзүндө ушул мен күттүм, бирок куру келбей ошол жерде фиксировать этип, эми ошол барганымды сиздерге көрсөтүп коеюн дедим да, тергөөчүдөн интервью алдым. Тергөөчүнүн маалыматына кулак салыңыздар. Өзү негизи өткөндө экинчи тараптын адвокаты менен кошо ошо Саламат айым ушул күнгө маек берем деп сөз берген. Ошол күнү маек берүүдөн баш тарткан өздөрүчү. Бирок экинчи тарап келген жок. Дээрлик 1 сааттай күттүм окшойт. Азыр эми тергөөчүнүн маалыматын алып кетип барам. Мен дагы кандай мыйзам аракеттер жүрөт, алдыдагы күндөрү, алдыдагы чыгарылыштарын дагы бир тактап маалымат берем го деген үмүт бар болгону. Бул бир тараптын кызыкчылыгы эмес, экинчи тараптын да кызыкчылыгы эмес, ортодогу калыс пикир, бул объективдүүлүк. Экинчи тараптын оюн уккум келген. Мына ушул жерден уккум келген. Болгондо да ушул Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратынан уккум келген да, эки тараптын тең оюн. Экинчи тараптын дагы оюн уккум келген. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Адвокаты дагы, өзү дагы сөз берген. Мен алардын да пикирин сыйлайм. Ошон үчүн бирок укканы келдим эле, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Урам мырза, айтсаңыз, мына ушул биз 1 жума алдын деп деле койсок болот, 1 жума алдын деп деле койсок болот. Тагыраак кайсы число күнү биз жолуктук бул жерден?
четверг болгондо 13-14 болуп калат да где-то ошондой болуп калат. Ошондо жолугушканыбызда сиздин көзүңүзчө мисалы тараптар бүгүн жолукпай болгон да. Бирок мына келдим, сиз иш ордунда экенсиз, бирок алар эмне үчүн келбей калды деген да коомчулукта суроолор болушу мүмкүн да, сиздин оюңуз. Азыркы учурда мурда айткандай эле аталган материал боюнча тергөө текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан мурунку жолуккан учурда арыз ээси менен Алибаева Саламат жактоочусунун катышуусунда 18 август күнү тийиштүү документтерди алып келебиз деп, саат 6-га келебиз деп эки тарап сүйлөшүлгөн. Мына бүгүнкү күнү арыз ээси Казыгулов Кыяз келди. Экинчи тарап белгисиз себептерден улам келбей калды. Аны дагы келбеген себебин дагы тактап, ал боюнча дагы юридикалык баа берилет. Качан келебиз деген маалымат болбоду ошо? Качан келебиз деген маалымат пока болбоду. Болбоду. Чалса телефонун албады. Мынакей Кыяз келди, бирок экинчи тарап келген жок. Чоң рахмат, Нуран мырза. Анда эми биз эки тарапка тең тартпайбыз, баардыгын мыйзам чегинде чечилүүсүн гана каалайбыз. Ишиңизге ийгилик. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин катталуучуларым, эми азырынча мен баштан аягына айтып бератам. Эч кимди мисалы үчүн аферисткен же болбосо бириники туура эмескен деп айта албайм. Укугум жок азырынча, соттун чечимисиз. Азыр териштирүү тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу мен жөн гана маалымат берүүчү адаммын. Маалымат берип гана тим болом. Эми ушул маалыматты дагы ушул бүгүн ушул кечеги барган 18 август күнү дагы барып ушул экинчи тараптын дагы оюн уккум келген, бирок тилекке каршы бул факт иретинде мен муну өзүм эле ооз эки айтып жаткан жокмун, ушу тергөөчүнүн оозу менен дагы айттырдым. Бул мыйзамга ылайыктуу тартип эреже. Бул менин кадамымдын мыйзамдуулугу деп дагы эсептеп койсок болот. Анан эми биринчи тарап көчүп барганда ал жерде адвокаттар да кошуп келишти, күбөлөр кошулуп келишти. Анан мен кызыккан суроо, ошол жерде жүрсөм, бул Кыяз Казыгулов деген жигит ушул дагы бир күбөнү эшитип келиптир. Бул мындай да күрөөгө делген акчаны ошол Саламат айымга жеткизип санап берген учурун айтып берем деп мага сөз берди эле. Мен анан айттым, макул, анда айтып бериңиз, ошол мезгилде мен тартып алайын деп тартып алдым. Ошол Казыгуловдун күбөсүнө сөз берели, маселенин чоо жайын жакшылап аңдап аласыздар. Маселе ушу күбө катары сиздин пикириңиз керек болот да мага. Ошол мезгилдеги мисалы акчаны алышкандыгы чынбы, кантип алды эле, кандай негизде, дагы кимдер бар эле, ушул боюнча маалымат берип коеюн. Болот. Мен Жолдошев Мирланбек 1983 жылы туудум, Жалал шаарында. Бул окуя 2023 жылы июнь айында болгон да. Капитал банктан кредит алган барганда мен мунга поручитель болуп барган үйүм коюпчу. Бери 3 адам болгон, 3 үй коюлган. Ошол банкта жүргөнүздө кол коесуңар деп нотариуска барабыз дегенде Саламат жүргөн биздин машина жанына коюпкан машинасынчы турганда өз көзүмөн көргөм аны мен. Тааныбачымын, кийин сыртынан көрсөткөн Саламат деп мага. Анан кийин Кыязга чалып атат бул Саламат деп. Ошо жанып турсак чалып атат да бүгүн кредит алат экенсиңер силер деп. Бул каяктан маалымат алган билбейм мен. Мен ойлойм ушу банктан эле бир сотрудниктерден бул связь болгонго дейм. Анан кийин 6-да же 7-де кредит келди, акча берди, акчаны алдык. Түз үйүнө айтат Саламат үйүнө. Кайсы күн эле ушул? Кайсы ай, кайсы число? Ошо июнда где-то 15-те, 16-чында ушундан тегерек эди. Бул 3 жыл кетти, 3 жыл өтүп кетти, 3-жүздө. Анан мен деген жаш балам бар эле, ая келинчегим бар эле, бизди болгон чакырган да, кол койгончу. Залгадатель болуп болгон үчүн чакырган, жүргөнбүз кечке. Үйүнө анда булар мен машина менен жүрүшкөн. Мен машина алып барып туруп, үйүнө киргенде билем пачка салафанда баягы мин бир пачкада 1 миллион болгон да. Ошондон үчөөнү бөлүп алганбыз, алып киребиз деп. 150 миң айден салган дагы. Ушуну көтөрүп кирип кеткен үйүнө. Биринчи экен үй домдо. Анан мен чыгып подъездин отурган эшикти алдым. Мен тааныбаган үчүн кирбедим аякачы. Келинчегим эшикте турган машинада. Ким көтөрүп кирип кетти дедиңиз? Кыяз кирип кетти. Анан арадан эле бир ызчылар чыгып кетти үйдүн ичинен. Ызчы мага жаш улбады, эмне экен деп турсам, андан кийин чыгышта дагы 200 миң санап бер деп калышты.
эмне болот десем берерсиң да анан сүйлөшөбүз деп калдык. Кийин ошол жерден туруп машинадан 50 сомдуктарын билем да, 50 сомдуктар майдана санап бердим, кирип кетишти дагы. Киргенден кийин дагы бакыр сакыр болуп дагы чыгышты кайрачы. Эмне болду десем эртең берет экен машинаны деп. А мен ушунда эшитип отургам, точно акчаны калып келген, мен көргөм өзүн чогорганын көргөм. Келинчегим да бар эле мен. Ошо 3 миллион ошондо жалпы 350 3 миллион 350 миң ошо санап мен лично өзүм машинаны санап берип аткам. Мен акчаны мен кармап отурган машинадачы. бул акча ошол банктан алынган кредиттин акчасы болгон, э? Кредиттин акчасы болгон ооба. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мен жогоруда айтып өттүм, мен эми баргандан кийин тартып беришим керек. Менин ишим ошол. Мисалы милиция баргандан кийин камап бериш керек, кармап бериш керек. Мыйзам чегинде өзүнүн ишин алып барыш керек деген сыяктуу эле менин деле ишим барып, мисалы фото болобу, видео болобу мен тартып беришим керек. Казыгуловдун адвокатынын берген маалыматына караганда бул боюнча азыр ошол баалоо иштери, мүлктү баалоо иштери жүрүп жатыптыр. Баштайт экен ушул бүгүндөн баштаса керек менимче. Анан мүлктү баалоо иштери жүрүп бүткөндөн кийин, андан кийин анын конкреттүү сунуштар мыйзамдын чегинде тиешелүү укук коргоо органдарына берилет экен. Кыскасы азырынча мисалы бир нерсе деш кыйын. Чынын айтканда, бул эми адамдын тагдыры менен ойнош, бул абдан бир жөнөкөй маселе эмес. Казыгуловдун дагы адвокаттары ошол эле мезгилде Саламат айымдын адвокаттары да айтат. Киминде биз мыйзам чегинде гана иш кылабыз. Мыйзам балким өзүнүн коргоочусуна каршы иштеп да калышы мүмкүн деген дагы ачык эле суроолорун айтты, жоопторун айтты. Менин коргоомдогу кишиге же кардарга, алар кардар деп сүйлөйт да, мисалы ошол подзащитный деп коет го орусча айтканда. Ага кайра мен коргоп атып, аны кайра күнөөлүү кылып чыгарып коюшум мүмкүн деген дагы маалыматтарды билдиришти. Ошол эле мезгилде Саламат айымдын адвокаттары да, адвокатыныкы да ушундай таризе болсо керек деп ойлойм. Эми адвокаттын сөзүнө кулак түрөлү, себеп дегенде баардык мыйзамдык аракеттердин баардыгын конкреттүү тизмектеп айтып берсин. Актилек мырза, мына айтсаңыз, мына биз өзүңүзгө маалым болгондой өткөндөгү жолугушууга да чогуу барганбыз. Анда ошол экинчи тараптын ушу объективдүү болсун деп сиздердин дагы каалооңуздар менен ошол жерден чогуу, ошол көрүнүштө чогуу тартып алайлы деп бир максат койгон элек. Бирок тилекке каршы ал күндөрү ошол экинчи тарап Саламат тараптын адвокаты менен кошо биргеликте биз 18 август күнү толук түрдө факты менен документтерибиздин баарын алып келтирип силерге анан толук маалымат беребиз дешти эле. Бирок тилекке каршы бүгүн 18 август күнү Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кеңсесине барып 6-дан 7-ге чейин күттүк. Дээрлик 1 саат, 1,5 сааттын тегерегине чейин күттүк да, бирок келишкен жок да. Эми сиздер кандай мыйзамдуу аракеттерге барасыздар деген суроо да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, текшериштер. Чындыгында өткөн алдын ала жолугушууда Саламат аттуу жарандын адвокаты менен биргеликте анын графигин жана биздин графиктерди карап, бош убакыт ошол 18 август 18:00 бош убактыбыз болот экен деп адвокаттын макулдугу менен, эки тараптын макулдугу менен тиешелүү күбөлөрдү камсыз кол менен алардын дагы көрсөтмөлөрүн угуп, ошого жараша иш алып барабыз деп тергөөчүлөр менен укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте сүйлөшүлгөн. Бирок 18 август биз 18:00 эч кандай кечигүүсүз жок. Биздин жактобузда турган Кыяз аттуу жаран менен биргеликте бардык. Биз тараптан катышуучу күбөлөр менен дагы кошо барып, бирок тергөөчү тарабынан ал тараптын адвокаты келип, мен чарчадым, кеттим деп кетип калгандыгы боюнча маалымат берди. Ал эми Саламат аттуу жаран эмне себептен келбеген, жүйөлүү эмес экенин дагы билдирген жок. Бирок биз ошол эле кезде өткөн алдын ала териштирүүдө сурамжылоо жүргүзгөн ломбард иши боюнча кандай мыйзамдуу иш аракетти жүргүзгөн, териштирүү жүрдүбү, юстицияга запрос кеттиби, андан сырткары анын күбөлөрү хотя бы бир экөөсү келдиби, келбедиби, ошол боюнча сурадык, бирок эч бир алар тараптан камсыз болбоптур. Ошол эле учурда аталган автоунааларды, күрөө коюлган автоунааларды саткандыгы боюнча дагы маалымат берилген да, унадан ошолардын кандай тартипте, эрежеде сатылып кеткендиги боюнча дагы запрос кылышкан, бирок алардын да жообу кел элек. Эми ченемдүү укуктук актылар боюнча укук коргоо кызматкерлери унаа мекемесине болобу,
ушундай тергөө аракеттери жүргүзүлүп атканда кечиктирилгис чаралар көрүлүш керек. Себеби дегенде бунун аркасынан бир канча адам ооракерчилик тартып атат. Кимисиники туура болсо туура жагын туурасына, эгерде кемчиликтер кеткен болсо аларды дагы ишти натыйжалуу алып барыш керек болгон. Бирок биз бардык Шылтоо адвокат анан саламат болду. Тиешелүү күбөлөр да камсыз болуп атыптыр. Ошол себептен белгисиз мөөнөткө дагы жылды. Дагы эле биз бул талапты койдук. Юстицияга запрос кетирген ыйгарым укугуңары бар. Лицензия боюнча баягы ломбард иштеткендиги боюнча жол жобо сакталыш керек да. Кыргыз Республикасынын ломбард иши жөнүндө мыйзамда так жазылган. Эгерде ломбард берип атканда аларга күрөө билети, күрөө коюлган автоунааны сактоо эрежелери, андан кийин күрөөнүн башкача айтканда ошол зайымчы аткарбаса, алган акчасыны тындырбаса, аны күрөөгө айландыруу маселеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында так даана жазылган. Бирок ошол аракеттер саламат аттуу жарандын болгондугу боюнча ушул күнгө чейин бизге далил алып келип берген эмес. Ошол себептен бизге как юрист катары, адвокат катары дагы эле баардыгы саламаттын аракеттери күмөндүү болуп турат. Аны киргизип коюш үчүн биринчи иш козголуш керек. Иш козголуш үчүн тергөөчү укук коргоо органдары аракет көрүш керек да. Эми биз талапты коюп келип атабыз. Доо талаптын арыздануучу бул жерде Кыязда. Кыяз биздин жактобузда турган Кыяздын укуктуу кызыкчылыктарын коргоо максатында тиешелүү тергөөчүгө тиешелүү суроолор да берди. Запрос кетирдиңизби? Мондай кылдыңызбы? Кылдым дейт. Юстицияга эртең менен өзүм жеткизем деп келди запросту, баягы лицензиясын сурамжылоо жүргүзүпчү. Аны дагы батыраак болуңуз, келишимдер түзүлдүбү? Алар боюнча да маалымат жок. Аларды да тездетиңиз деген суроо талаптарыбызды коюп келдик. Себеби дегенде баардык иш аракет мыйзамдуу болушун биз дагы талап кылабыз. Ошону биз туура иш чечилишине аракеттерибизди көрүп атабыз. Эми мындан аркы кадамдар кандай болот эми? Мисалы үчүн кийинки жолугушууларда ушундай өңүттө уланабыз. Мындан аркы аракеттер эгерде тергөөчү ушундай аракетти кайталай бере турган болсо, тергөөчүнүн үстүнөн дагы биздин прокуратура органдарына даттанууга алып келет. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын конституциябызда жазылып кеткен прокуратура органдары бул мыйзамдарды так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөөчү орган. Кыяз аттуу жаран качандан бери арыз даттанып жүрөт. Убактысы ушу иши менен жүрүп атыптыр. Бүгүнкү күндө канчалаган иши калып кетиптир да, мындайча айткандачы. Бул дагы семьясын багыш керек, башка ден соолугуна көңүл буруш керек. Кыяздын мындай баамдап көрсөңүздөр, ушул иштин аягынан мындай ою дагы бир жерге токтобой калгандай да. Мындай алып караганда, ошон үчүн биз болушунча мыйзамдуу иш аракеттер жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Эгерде тергөөчү ушундай бездействие боло турган аракет көрбөй, анда биз прокуратура органдарына даттанабыз. Урматтуу көрүүчү, эми аягында эмне дейбиз? Биз кайрадан Кыяз Казыгуловго суроо узаттык. Кандай болот эми мындан аркы кадамдарыңыз деген максатта? Аны да жакшылап угуп алыңыздар. Мына ушул облустук жыйындарда президенттин өкүлүнө, ыйгармактуу өкүлүнүн жыйындарында да айтып келе атасыз. Андан кийин дагы бир нече жолу эфирлерге чыктыңыз, соцсеттерге чыктыңыз. Бул жаңылык эмес, эл үчүнчү, бирок акыркы ушул Кашык ханым Калгычакты мен ушу акыйкат үчүн күрөшөм. Мага автоунаанын же башканын акчанын да кереги жок. Мага акыйкат керек деп дагы ушу акыркы күндөр ушундай сүйлөп калдыңыз да. Себеп дегенде бул акча, байлык, унаа бул колдун кири болгондо менден кийинкилер кыйналбасын деп атасыз да. Мына азыр ушу жогоруда юристтер, ушул укук коргоо органдары дагы айтып атышат. Биз мынакей аягына чыгып беребиз деп сөз берип атышат азырынча. Убакыт көрсөтөт баардыгынча. Сиздин азыркы мына ушул учурдагы ушул чуркап аткан аракеттериңизди айтып берсеңиз, каяктарга кайрылып атасыз эми дагы кошумча дагы? Каяктарга кайсы эшиктерди капкылап атасыз? Мен азыркы учурда бүгүн мына 18 август бүгүнкү обещать эткен адвокаты дагы өзү дагы келмек болгон, жолуктурмак болгон. Бүгүн жок, келбеди дагы. Мен азыр кайрылбаган жер калбады. Даже мына акчамды албасам дагы айттым го, до конца барам. Себеби мен буга чейин залогто унааны койгондо мен булардан карыз болгон маалда булар мени күнү түнү үйдө уктаткан эмес да. Мына 3 жылдын жүзү болду төлөдүм. Ушул момент төлөнгөн. Мына азыр жок. Телефон кылсам албайт.
келишейли болуптур деп чакырсаң келбейт. Эми мен ушу билбей деле калдым кайрылы ишти. Ушу до конца барам дейм го, Кудай кааласа. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга окшогон нерселерди Манас шаарына көзөмөлүңүзгө албасаңыз эч ким токотпой атат бизди, карапайым элдичи. Себеби мына 10 майда башталган бул иш. 3 айдан бери мен токтобой келем. ГОУДга күнүгө барам почтичи. Бир результат болбой атат. Бул убакка чейин ден соолуктан да ажырап тур деп угуп атабыз. Эми мисалы сөзүн ачык эле да, мисалы канча чыгым тарттыңыз дегенде, азыркы акыркы учурларда бир үмүт жандыбы, жанбадыбы ушул? Азыркы мына где-то бир 15-20 күндөн бери кичине результат болуп атат. Результат болуп Кандай атат. результаттар, кандай жыйынтыктар Эми болду? бүгүн жыйынтыкта эми бүгүн жолукмак болгон элек, дагы келбеди. Тергөөчү эмне деп сөз берди ошондо сизге? Тергөөчү эми ошол 18 бүгүн 6-га болгон. Августтун 18 бүгүн 6:00-га жолуктурмак болгон. Тергөөчүгө келсек, чалса албай атат экен. Жок, ошондон тергөөчү эмне деген маалымат берди? Мына бүгүн келбеди, жолугуп албадыңыздар. Эртең эмне иш кылат экен ошондо? Эртең эми ушунун үстүнөн иш кылдырып беребиз деди. Эртең менен келишиңизди суранам деди тергөөчү. Сизди эртеңке чакырды, 19-августка иш ошо экинчи тарап боюнча үстүнөн кылмыш ишин козгойм деп айтты. Себеби мен буга чейин кайрылганмын, даже булар 3 адам болгон. 3 айдын жүзүндө биринчи жолу Алибаева Саламат бир жолу келди, бир жума мурун. Демек сиз ошо май айынан баштап ошо өткөндөгү 14-15 августтарда биринчи жолу жолугушуңуздар. Бетме бет. Биринчи жолу. Мына жолугушуу келгенде экинчи болмок экен. Экинчи болмок эле да, бүгүн келбеди. Сиз күбөлөрүңүздү кошо чакырдыңыз бул жака. Бүгүн убара кылып күбөлөрүм иштен калды. Бардыгы келдим, Алибаева Саламат жок, адвокаты дагы жок. Адвокат ошол келген күнү мага ороңдогон. Сен жалган неме кылып жабылып атасың депчи. Мага көрсөтсүн, фактымда документ тап келсин. 100% биз нак бергенбиз акчаны. Даже күбөлөрүм айтып атат, мына көрүп атасыз. Мына ушу күнгө чейин бир жолу жолукту 3 ай, 4-чү айга кетип атат, бир жолу. Жок ошо боюнча. Мен суранат элем укук коргоо органдарынан ушу низам чегинде иш карап козгоп беришин суранам. Тергөө кызматынын бизге берген жообунда мындай маселе айтылган, ушул 19-августтан баштап биз кылмыш ишин козгойбуз деген. Кылмыш иши козголгондон кийин тараптардын мыйзамдык укуктары тиешелүү өздөрүнүн укук коргоочулар тарабынан корголот. Бул маселеде биз азыр тараптардын бирине да ообой, биринин сөзүн да колдобой, тынч, калыстык журналисттик этиканы сактап турайын. Жакынкы күндөрү менин оюмча жакынкы күндөрү мына ушул маселеге чекит коюлса керек деп ойлойм. Себеп дегенде экинчи тарап балким катуу даярданып келаткандыр. Күбөлөрүн алып келаткандыр, аны да көрө жатарбыз. Азырынча мен ушундай гана маалыматтар менен чектелем. Бирок Кыяз Казыгуловдун дагы маалыматтарын сиздерге берип коюуну туура көрдүм. Себеп дегенде мен барып дагы бир жолу айтып коеюн. Барып келгениндеги учурду тартуулап коюу, өзүмдүн каналыма жайгаштырып коюу, маалыматты берип коюу бул менин милдетим. Эми чекит качан коюлат, ошол күндөрдү күтөбүз. Кудай буюрса, адилеттүүлүк кайсы жакка чыкпасын, биз ошол тарапта ырдайбыз, ошол тараптын сөзүн сүйлөйбүз. Жакшы туруңуздар.